Салам достор. Бүгүн биз акыркы күндөрү атайын бир жасалма жол менен чуулгандуу саясатка, чуулгандуу бир окуяга, чуулгандуу бир көйгөйгө айлантып жаткан бүтүн Кыргызстандын Донбасстын элине жөнөткөн кайрымдуулук иши боюнча кененирээк сиздер менен бөлүшүп кетели деп турабыз. Урматтуу мекендештер, эсиңиздерге сала кетсем, «Русский мир» деген газетага Динара Чолпонованын маеги чыккан эле. Мен бир нече жолу сиздерге айтканмын, ал маек бурмаланып, өзүнүн маанисин жоготуп чыгарылган, ал маалымат фейк. Эч кандай Кыргызстан Орусияга кошулсун деген маалымат болгон эмес деп. Бир ай мурда чыккан маалыматты атайын тийиштүү кызматтар өздөрүнүн бөлүмдөрү аркылуу жооп берип, маанилүү маселе катарында карап, ушундай бир бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жамандоо аракетин жасап жатышат. Урматтуу мекендештер, сиздерден суранарым, биздин түз эфирди чукул бөлүшүп, лайк басып, жалпы группаларда өзүңүздөрдүн аудиторияңыздар менен бөлүшүңүздөрдү суранам. Азыр ошол эле Динара Чолпонова айым менен маектешебиз. Урматтуу Динара эжеке, мен сизге түз эфирге кошулуу үчүн атайын чакырууну жибердим. Динара эжекеге ссылканы жиберип койчу. Саламатсызбы, Динара эже? Саламатчылык, кандайсың? Үнүм угулуп жатабы сизге? Мага угулуп жатат. Мен кандай угулуп атам? Жакшы. Кубанычтамын. Урматтуу мекендештер, таанышып кетсем, Чолпонова Динара эжекебиз бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын колдоочусу, ошондой эле Адахань Кимсанбаевичтин колдоочусу, Ак ниет коомдук кыймылынын төрайымы. Менин укугум бар, мен мыйзамсыздыктарга макул эмесмин кыймылдарынын активдүү мүчөсү, бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү десем жаңылышпайм, активисти десем дагы жаңылышпайм. «Русский мир» деген гезитке ушул эжекенин маегин бурмаланып берилген. Эжеке менен биргеликте азыр түз эфирге чыгып атабыз. Адамдар арасында деген Садыр Жапаровдун, Ташиевдин ушундай бир троллдор ачкан сайт бар, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ошону менен Динара эжекебизди, Адахань Кимсанбаевичти, ошондой эле бүтүн Кыргызстан саясий партиясын жамандап, элдердин арасында жаман көрсөтүү аракеттери жүрүп атат. Алгач эле сурам, Динара эжеке, өзүңүз тууралуу тааныштырып кетсеңиз, мынау бүгүн деген ошо адамдар арасында деген баракчадан Динара Чолпонова болмуш болуп, фейктер, троллдор сиздин атыңыздан бир макала жарыялашыптыр да. Анан кенен ошол андан кийинки маселебиз Донбасска жөнөтүлгөн кайрымдуулук акциясы боюнча да сүйлөшөбүз. Алгач өзүңүз тааныштырып кетсеңиз. Саламатсыңарбы мекендештер? Мен Чолпонова Динара. Бүгүнкү макала боюнча айтып кете турган болсом, өзүм негизи 16 жылдан бери Москвада жүрөм. Менин биринчи кесибим медсестра, медик болуп иштегенмин. Кыргызстанда өзүм медсестра болуп иштегенмин. 98-жылдан кийин дальше окуумду улантып, мен Билим жогорулатуу институтунда мугалим болуп иштегенмин. Москвага келгениме 16 жыл болгон. Бүгүн эртең мененки буга чейинки 2 күндөн берки дуу болуп аткан жаңылыктарга кайрылуу жасайын деп, бирок убактым деле болбой аткан. Бүгүн эртең менен мага ошол посольство дейбиз, эми элчиликтен Дорбек Усенович деген бала бар. Ушул бала мага бир ссылка жөнөтүп жибериптир. Аны ачсам эле ошол Булак 34 News Cage жазып чыккан Чолпонова Динара деп жүрөт. Менин фамилиям менен, менин атымдан жазылган макала бар экен. Ал макаланы окуп эле мен сразу эле бир видео кайрылуу жасадым. Анымды да таркатам. Уже жүктөгөнмүн. Андан кийин айтып кете турган, бул макала боюнча айтып кете турган болсом, бул макала, конечно, бул жалган. Мен
анча мынча эркектерге караганда сөзүмө катуу турган аялдардын катарына кирем деп эсептейм. Өзүм активдүү жаран болуп, мен бул Бүтүн Кыргызстан партиясына мүчө боло электе эле жаштайман эле бүт ой пикиримди бул менин бир тууганымбы, бул менин душманымбы, бардык жерде баягы акыйкаттык справедливость деп коет, ушул нерсеге жетишкенге аракет кылам. Бардык жерде өз оюмду, пикиримди ачык айтып жүргөн аялмын. Бүгүнкү ушул макаладагы Мадумаровдун фамилиясын Адахомжон деп жазгандарын окуп аябай жиркендим. Чындап айтканда, баягы жаман оозунан жаман сөз чыгат дегендей, бул жаман сөздөрдү жазгандагы бир жаман эле адамдардан келип чыкты деп эсептейм. Кыргыз элим акыл ой жүгүрткөн адамдар ага ишенбейт, ишенбеши керек. Аны мен жазганым жок. Мадумаровду мен колдоп келгенмин, колдой беремин. Мени партиясынан тепкилеп чыгарып койсо деле колдой беремин. Себеби энди программасы жагат, ниеттери таза, Кыргызстанды өнүктүрүүгө арналып жазылган программасы бар. Ал жерде убакыттан пайдаланып айтып кетейин, Орозайым Назира деп силердин кыздардын аты дагы айтылып кетиптир. Мен кайрылуумда дагы айттым, азыр дагы айтып кетем. Көрүп жаткандар, жана кийин келечекте көрө тургандар көрүп алыңыздар. Орозайымды, Назираны мен тааныгандан бери менин дагы өзүмдүн кызым бар. Ошо кызым ушул кыздардай болуп чоңойсо экен. Ушул кыздардай адиптүү, тарбиялуу, ушулардай жөнөкөй, ушулардай билимдүү болуп чоңойсо экен деп аябай тилек кылам. Менин кызым да силерди тарткан кыз болсун, Орозайым. Эч бүгүнкү жазылган жанагы жалган маалыматка ишенбей укам. Мен силерди сыйлайм, өз кызымдай сыйлайм. Сенин апаң Марапат эже менен аябай жакшы мамиледе болгон. Марапат эже кандай сени кызым деп бөпөлөсө, мен дагы ал эжекемдин ордун жоготпой кызым деп бөпөлөп жүргөнгө даярмын. Рахмат. Динара эжеке, ошол жанагы маселенин бар жогу жанагы русский мирдеги сиздин бурмаланып чыгарган маегиңизден улам келип чыгып атат да. Бул бир ай мурда чыккан маалыматты сизди ошентип айтты деп чыгып атат. Болгондо да ал жерде сиздин маегиңизде жазылып турат. Аны Орусияда жашап иштеп жүргөн убактылуу мекендештер Орусияга кошулсак жакшы болот эле деп айткан деген сөзүңүздү айтып атышат да. Анан сиз өзүңүздүн пикириңизди айтсаңыз, сиз дагы ушундай баягы Кыргызстан Орусияга кошулуп кетүүсүн колдогондордун бирисизби? Деги эле мындай эмне себептен ушундай ызы чуу чыгып атат деп ойлойсуз? Бул макала интервью бир ай мурда берилген Русский мир газетасына менден жаш журналистка кыз суроолорун берип, жоопторун алган. Мен ал жерде 1 саатка чукул, 1 саатка жакын убакыт сүйлөгөнмүн. Ал берген маегимден аябай кыскартылып, кыска чагылдырылган Русский мир газетасына. Алар кыскартканда менин ой пикирим бир аз менин кандай десем, ой пикирим туура эмесирээк чагылдырылып калган жерлери бар. Ал жерлери мен ынанам. Бирок жанагы именно ушул бүгүнкү козголуп аткан тема жөнүндө айтып берейин. Бүгүнкү козголуп аткан Путин бизди кошуп алсын деген жерде кыркып алып, Кыргызстан өзүнүн пайдасына, Орусия өзүнүн пайдасына колдонуп аткандыр. Бул мындайдан чыккан сөз. Мага суроо болгон. Каково мнение простого народа к русским деген суроо болгон. Ана мен жөнөкөй элдин мнениясын айтышым керек да. Ал жерде мен жөнөкөй эл менен качан, кайсы мезгилде, кайдан алган информацияны мен эстеп айтып бердим. Бул 17-жылы шайлоодон кийин, шайлоонун жыйынтыктарына биз макул болбой ынанбаган кезде, баягы мен макул эмесмин деген кыймыл түзүлгөн. Ал кыймылдын негизинде бланкалар иштелип чыгып, ал жерде 7 суроо коюлуп, биз кол чогултканбыз. Ошол кол чогулткан кезде биз Москвада клининговый компанияларга барып кол чогулуп жүрчүмүн. Атайын мен түш мезгилине барат элем, баягы кыргыз кыз келиндер ошол жерде түшкө чейин иштерин бүтүрүп, обедтенген мезгилде барат элем. Мындай жерлерде мен көп учурлар болгон. Марина Рощада бир чоң офис центрлерге барганымда, сүйлөшүп отурганымда, Макдональдста иштеген кыргыздарга барган жеринде ушул сөздөр болгон. Мен айтканмын да, ушундай бул кыймыл эмне үчүн түзүлдү, кыймылдын максаты кандай, ушул 7 маселеге сиз дагы макул болсоңуз кол коюп бериңиз деп түшүндүрүп кол алып аткан кезде көп аялдар, аял кишилер, мен в основном аял кишилерге барчумун кол чогулткан. Ошол кезде айткан келиндер болгонда,
биз ушинтип Россиядан бөлүнбөй эле койбоп турбуз, СССР кези таркалбай эле калса жакшы болмок экен, СССР кезинде эле биз ушундай бейкут жакшы жашаган экенбиз, бул жака бала чакабызды окууга гана жөнөтүп, өзүбүз Кыргызстанда эле жөнөкөй катардагы инсан болсок дагы үй бүлөбүздү бакканга возможность бар эле, шарттарыбыз жакшы эле деген сөздөрдү айтып, анан итогунда ушундай сөздөр айтылган. Туура мен аны айтып бергенмин. Даже были это круг людей, которые вот даже вот хотели присоединиться, желание присоединиться к Киргизии с русским, ну, с Россией деген жерди мен айтканмын. Ал элдин мнениясын жеткиргенмин. Эми Элдин бул мнениясы сиздин болгон. анан партиянын пикири эмес да, ошо тоготер ошону эле айтсаңыз. Партиянын пикири эмес. Партиянын пикирин мен айтып бере турган болсом, мен Адахан Кимсанбаевичтин ар бир келгендеги көз карашын, мындай сүйлөгөн сөздөрүнөн билем. Четко бул киши Кыргызстан любой мамлекет менен, Россиябы, Казакстанбы, Өзбекстанбы, Америкабы бардыгы менен тең ата сүйлөшкөн суверендүү мамлекет болуусун каалайт. Аны Сиздин менин пикириңизчи? менин пикирим, ал аялдар эмне үчүн айтты айтайынбы? Ал аялдар дагы баягы күйгөндөн, кыргыздын жигиттери Кыргызстанды баткага батырып койгондон, айласыздан ушундай мнениелерин айтышат деп айттым да. Вот мен дагы мисалы үчүн чем Кыргызстанды мынантип бүгүнкү күнү эшелондоп сырт жака бизди таркатып жок кылгандан көрө, андан көрө лучше Орусияда канча миллиондогон калк жүрөт. Ал жерде бир менин мнениемди сурады. Мага окшогон миллиондон ашык жаран бар. Ар биринен интервью алсын. Ошондо может жыйынтыкталып элдин мненияси ошондо түзүлөттүр. Бирок кечеги пикирди, ой пикирди мен лично өзүм элден эмнени уксам, мен ошону жеткирдим. Ошону айтып бердим. Эми ушул жерге сөзүңүзгө кыстарма, Акылбек Жапаровдун өзүндө 2019-жылы 90% эл Орусияга кошулгусу келет деген сөзүн айтпай, ал деген Акылбек Жапаров мамлекеттик ишмер. Ал сөзүн азыркы бийлик ошону чыгарбай, ошого терикпей, мына Кыргызстандан мына 10-15 жыл мурда чыгып кетип, өзүнүн убактылуу рызкысын Орусиядан таап жеп аткан сизге окшогон аялдын сөзүн бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын пикири катарында, Адахан Мадымаровдун пикири катарында чагылдырууда максат эмне деп ойлойсуз? Мен ойлойм, бүгүнкү күндө Адахан Кимсанбаевичтин рейтинги өсүп жатат. Парламентте ал киши жөн отурган жок. Каалаганын көтөрүп келген мыйзамга ал макул болуп аткан жок. Элдин кызыкчылыгына иштеген мыйзамдарды абдан катуу талкуулап атат. Элдин кызыкчылыгын сактоо, коргоо максатта көп иштерди жасап атат. Ошонун негизинде Жогорку Кеңешти көрүп аткан жөнөкөй ар бир инсан Адахан Кимсанбаевичти колдоп аткандыгын бийлик азыр сезип турат деп ойлойм. Бул бийликтин бут тосуусу деп ойлойм. Буга чейин деле биз көп ой пикирлерибизди айтып келгенбиз. Мен Ак ниет коомунда төрайым катары мен көп жерлерде выступать эткенмин. Даже мен Госдуманын алдына плакат көтөрүп чыкканга чейин барганмын кезинде. Эмне үчүн ал кездерде Адахан Кимсанбаевичке каршылык болгон эмес эле. Себеби дегенде ал мезгилде мен Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү эмес элем. Мен былтыр июнь айында Бүтүн Кыргызстан партиясына мүчө болуп киргенмин. Былтыр 1 жыл болду. Азыркы күндө биринчиден мен мүчө катары, анан менин айткан сөзүмдү Бүтүн Кыргызстанга чаптап, Мадумаровдун рейтингин түшүрүү, Мадумаровдун авторитетин түшүрүп, бул кишини артка сүрүү. Дайыма эле бул болуп келе атпайбы? Ар бир шайлоонун алдында, ар бир парламенттик шайлоо, президенттик шайлоо дайыма Бүтүн Кыргызстан менен Адахан Кимсанбаевич катышып атат. Дайыма ошол мезгилде алдында ушундай бут тосуулар болот. Бул азыркы учурда башталып аткан себеби ошо рейтингдин чоңоюп аткандыгынан, өсүп аткандыгынан бут тосуу деп эсептейм. Жогоруда сиз айтып кеткендей эле Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы ар кайсы өнүккөн, ар кайсы биздин керек болсо кошуна мамлекеттер менен тең ата сүйлөшө ала турган суверендүү, ошондой эле эгемен, эркин, эч кимге көз карандысыз өлкө болушун каалайбыз. Ошондой эле мен өзүмдүн интервьюмда дагы айттым эле, биздин партия, вот наша партия Бүтүн Кыргызстан, это консервативного толка депчи. Биз деген биздин лидерибиздин өзүнүн тандоосу дагы, өзүнүн багыты дагы консерватор деп ар дайым кайталап келебиз. Ал дагы өзү консерватор экендигин айтып келет. Ошон үчүн айтарым,
Урматтуу мекендештер, мына Динара Чолпонованы өзүң көрдүңүздөр. Чолпонованын атынан жогоруда айткандай эле адамдар арасында деген бир ыплас, бир баракча бар. Билесиздер, бул эми социалдык тармактарды туруктуу колдонуп жаткан, ошондой эле жанагы YouTube каналдарды көрүп жаткандар эми байкап жатсаңыздар керек. 2021 жылы кышындасы, ошо январь айларында, деги эле 2020 жылы декабрдан баштап, октябрдан баштап керек болсо, атайын бир топ Мадумаровдун ар кандай карикатураларын жасап, ар кандай коллаждарды жасап, айтпаган сөзүн айтты деп, керек болсо пандемиядагы баягы мен үйүмдө ушинтип атайын сатып алып келип 3 килограмм un, 1 килограмм кумшекер сактабайм, анын бар жогу менин үйүм жанында дүкөндө бар, антип массалык жанагындай провокацияга алдырбагыла, өзүңөрдү баягынтип, кандай десем, паникага салбагыла. Пандемияда баягы оорулуулар паникадан гана күчөйт. Ошондуктан паникага салдырбай, азык түлүктү үйүңөргө сатып албай, тынч отургула деген сөзүн дагы ар кандай карикатуралар менен жасап, сөздөрүн кыркып, Мадумаровду каралоо ниетинде ушул ишти ошол эле Ташиев, ошол эле Садыр Жапаровдун командасы ишке ашырып келет. Эмне себептен Ташиев менен Садыр Жапаровдун командасы деп жатам? Алардын абийири таза, намыстуу колдоочулары дагы бар. Аларга тил тийгизгенибиз жок. Бирок мына массалык маалымат каражаттарында каралоо ниетинде иштетип жаткан командасын айтып жатам да. Ошолор атайын Мадумаровго эч кандай кемчилик таба албай, бүтүн Кыргызстан саясий партиясына кемчилик таба албай, мына мага окшогон колдоочуларына, мага окшогон партиялаштарына дагы керек болсо аялдык ар намысына чейин тийишип, ушинтип элдерге жаман көрсөтүү аракеттерин жүрөт. Эми бир нерсени айтып кетели, урматтуу мекендештер. Биз бирөөнү өлтүргөн жокпуз. Мамлекеттик казынадан айлык алып үй бүлөбүздү багып жаткандыгыбыз жок. Биз бирөөнүн келечегин талкалаганыбыз жок. Болгондо дагы мамлекетке чыккынчылык кылганыбыз жок. Ушуну бир эске алып, ойлонуп койсоңуздар. Бийликте азыр ким отурат? Ошол эле Ташиевдин кол алдында башкарылган Садыр Жапаров отурат. Ташиевдин курчагына айланган Садыр Жапаров отурат. Эмне себептен? Садыр Жапаровдун өзүнүн командасы жок экенин өзүңүздөр көрүп атасыздар. Анын командасы жоктугунун айынан Ташиевдин ата журту келди, Ташиевдин адамдары башкарып атат. Садыр Жапаров эптеп эле бийликке келип калсам болду деп, илгери ошол Садыр Жапаровду Кыргызстанга тааныткан жаш саясатчыларды, жаш ушу мекенчил чыныгы Садыр Жапаровго ушундай бир буйрман болуп жүргөн, кумтөр маселесинде ага ортоктош болгон жаштарды колдонуп, аларды колдонулган сүлгү сыяктуу ыргытып жүргенин жакшы билесиздер. Ошолордун катарында мен да Садыр Жапаровду колдогон жаш саясатчылардын бири элем. Мага окшогон жаш саясатчыларды Адахан Кимсанбаев сыяктуу саясатчылар жакшылап тарбиялап, өзүнүн партиясына кошуп, коомчулукка ушул жаштардын пайдасы тийсин деп алып чыкты. Садыр Жапаров эмне кылды? Жанагы Асхат Осмонов, Сыймык Жапыкеев, Мелис Асбеков окшогондорду колдонду дагы, алардын ушу эл арасында рейтингин колдонуп, алардын жаштардын бийлигинин, жаштардын үнүн колдонуп келип бийликке олтуруп алды. Ошондуктан айтарым, Динара эжекенин жазбаган сөзүн жазды деп, Динара Чолпонова ошол сөздү айтты деп чыктыңыздар. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы дан башка жүктүү, жөнөкөй карапайым ошол жерде ар кандай жардыруулардын астында калган, суусу жок, наны жок, бир көкүмү жок отурган элге жөнөттү. Эмне себептен? Биз деген миллиондогон мекендештер ушул чет мамлекеттерден нан таап, ырызык таап жеп жүрөбүз. Ошол жеп жаткан ырысыбыздын бир бөлүгү, бир көкүмү гана жөнөтүлдү. Кыргызстанга биз 2 миллиарддан ашык доллардан ашык акчаны жөнөтүп турабыз жыл сайын. Ошол жөнөткөн акчаларыбыздын эми айтсам бир бөлүгү дагы эмес. Ошондуктан туура кабыл алыңыздар. Кыргыз эли боорукер эл, кайрымдуу эл. Керек болсо биз колубуз жетсе, кыйналган ар бир мамлекетке, ар бир өлкөгө жардамыбызды бере алат экендигибизди далилдегибиз келет. Единая Россия менен жөнөттүңөр дейсиңер. Биз жөнөтүп аткан склад ошол Единая Россиянын склады экен. Биз өзүбүз Донбасска чейин алып бара турган биздин чоң машиналарыбыз жок, өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошолор аркылуу жибергенге туура келди. Эгерде биз
Путин менен эгерде биз ошо Единая Россия менен кызматташкыбыз келсе, азыр биздин фракциянын лидери жогорку кеңеште отурат. Бизде ар кандай жолдор бар, ар кандай ыкмалар бар. Бизде байланыш да бар. Каалаган учурубузда байланышып, моминтип мактанып отурбай эле алар менен кызматташат элек. Мамлекеттин позициясын билесиздер, Украина менен Орусиянын ортосундагы чыр чатактагы мамлекеттин позициясы ортомчу катарында эле, нейтралдуу катарында эле турат. Ошондуктан мамлекеттин позициясын сыйлап, биз өзүбүздүн атыбыздан ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы аркылуу Донбасстагы кыйналган элге жардам жөнөттүк. Кайрымдуулук чек ара, дин, улутту бөлбөйт, урматтуу мекендештер. Ушул кайрымдуулуктан дагы ыплас саясат жасап чыккан азыркы бийликтин тарапташтарына таң калабыз. Диндар эже, сиз дагы өзүңүздүн элибизге айтып турган Жок, мен айтып кетейинчи, мына интервью боюнча менин оюм толук айтылбай калды. Бүтүн Кыргызстан партиясынын жана Мадумаровдун идеясын жана анын программасын биз өзүбүз жакшы билебиз. Окубаган эл билбейт, окубай туруп эле жек көрө бергендер дагы бар экен. Сүйлөшө келгенде кээ бирлери ким ал киши, кандай билимге ээ билбей туруп эле жаман көргөндөр дагы бар экен. Информация албай туруп. Мен Мадумаровдун позициясын жакшы билем. Ал киши тең ата сүйлөшүү, ар бир мамлекетке өзүнө жараша жооп берүү, ушул сыяктуу тажик чек арасында деле айтып атпайбы, ызы чууну протоколду кайра козгоп атканы менен биздин Кыргызстан өзүнүн пайдасына эмес, Тажикстандын пайдасына козгоп атат да ызы чуунучу. Кечеги менин интервьюмдагы айтып атпаймынбы, 1 саатка чукул сүйлөгөн сөзүмдү кыскарта келгенде мааниси жоголуп кеткен жерлери көп да. Эми Орусия өзүнүн пайдасына жазды, Кыргыз УКМК жарыя кылган жери дагы өзүнүн пайдасына керектүү жерин жазып чыкты деп эсептейм менчи. Самом деле мен бүгүнкү Булак 34 News кейжиге эч кандай интервью берген эмесмин. Бул жалган маалымат. Эми жалган айткан жарыбайт дейт. Мен келечекте мен ойлойм, ушул жалган маалыматтар менен ал ийгиликке жетишпейт деп ойлойм. Азыркы бийликтегилер жалган маалымат менен ийгилик жаратуусуна көзүм жетпейт. Ошондуктан биз чындыкты айта берейли, чындыкты сүйлөй берейли. Интервью бул как раз Донбасска жардам берген күндөн баштап болгон, ошол күнү берилген. Бул кандайча болуп калды? Биз 5 тыйын, 10 тыйын колубуздан келген жардамды чогулттук. Ооба, туура, биз бул жерде Россияда жашап атабыз. Россияда жүргөн миллиондон ашык элге орустун жакшы мамилесин биз каалайбыз. Аны сен, ал, бул активисттер жасабасак, ким жасайт анычы? Биздин Кыргызстан биздин нейтралдуубуз деп ортодо турганы менен орустун мамилесин дагы, бизге болуп аткан мамилесин дагы бир аз ойлонуш керек да. Бизге жакшы мамиле болуу максатта, анын үстүнө бизде деген көрүп атабыз да, бомбежкада калып, жөнөкөй эл кантип кыйналып атканын көрүп, колубуздан келген тыйын жардамыбызды чогулттук. Мындай жардамдарга мен биринчи жолу катышып аткан жокмун. Мына Баткенде болгон кайгылуу былтыркы окуяда деле муздаткычтар алып бергенде болгон колумдан келген тыйынымды кошконмун. Солилецкийде жатып калган кыргыздарга деле болгон наныбызды, болгон тузубузду, чайыбызды жеткиргизгенге деле катышканмын. Мындай жардамдарда дайыма өзүмөн кол сунуп келе жатам. Биз Донбасска аскердиги же болбосо согушту күчөтүү максатта жардам берген жокпуз. Биз өзүбүзгө окшогон карапайым жөнөкөй эл ал жерде жабыр тартып атат. Баягы айтат го, байлар согушту ойлоп табат. Мына кыйынчылык, кембагал население страдать этет дейт да. Кудум эле ошондой азыр эки чоң мамлекеттин терешинин айынан жок жерден Украинадагы жөнөкөй жарандар жабыр тартып атат. Биз ошолорго болгон тузубузду, наныбызды, чайыбызды жөнөттүк. Аны жөнөткөндө туура единый бир борбор бар экен, гуманитарный помощь жөнөткөн. Ошол жерге алып барып жеткирип бердик. Бул каяктан келди, уу алып келдикпи, суу алып келдикпи, биз аны айттык. Себеби дегенде алар деген кабыл алыш үчүн бизден сурайт экен, каяктан келген жардам, эмне жардам. Менде интервьюдан сурады, каяктан чогулган акча деп. Ар бирибиз 3000, 1000, 2000, 5000 ушинтип ортодон чогулган тыйынга ушинтип алдык десем, молодцы деди. Молодцы. Украина жардам жөнөттүк. Туура. Ошо да ошол эле Донбасста украиндер басымдуу бөлүгү, орустар, татарлар, мусулман дининдегилер, православныйлар ушундайлар жашайт экендигин унутпашыбыз керек да. Жана жогоруда сиз айткандай,
урматтуу мекендештер, карайлап Баткенде үйлөр өрттөнүп, тажиктер тарабынан кол салынганда Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы өзүнүн 500 000 ашык, мына чет мамлекетте иштеген мекендештер 500 000 ашык акчабызды жөнөткөнбүз. Ал эми Кыргызстандагы биздин ошол эле Рахман Разыков раматылык баш болгон биздин партиянын активдүү өкүлдөрү 3 миллион сомго көбөйтүп, ар бир өрттөлгөн үйгө бирден муздаткыч алып кирип берген. Анткени ошол мезгилде кыргыз журтташтарыбыз миңдеген тонналап азык түлүктөрдү жеткирип берип аткан, ошолор сасып эрип чирип кетип аткандыгын айынан, эттери сасып кетип аткандыгын айынан бизге муздаткыч керек, бул эң керектүү буюм азыркы учурда деп суранышканынан 100дөн ашык, 150гө жакын муздаткычтарды биз ар бир үйүнө алып кирип бергенбиз. Ошол эле азыр бизге доомат коюп жаткан Эдил Байсалов, ошол эле доомат коюп жаткан азыркы бийлик, доомат коюп жаткан азыркы башка партиялар, силер эмне жеткирдиңер эле? Биз Адахан Кимсанбаев ар дайым айтат, оң колуң бергенди сол колуң билбесин, кылган жакшылыгыңарды такыр айтпагыла, жарыялабагыла деп. Ошону айынан биз кылган жакшылыгыбызды такыр жарыялай албай, айта албай калып кетебиз. Бирок ал айтпаганы менен жакшылык кылды дебегенди түшүндүрбөйт да. Биз алгачкы ирет кыргызбыз. Ошондо кыргыздардын ичинен мусулман элбиз, басымдуу бөлүгү. Ошондуктан бир ар ким өз түшүнүгүндө, өзүнүн кабылдоосунда Кудайды тааныйт. Бирок Кудайды таанаган адам кайрымдуулук кылганын жарыялабайт. Бирок азыр аргасыздан биз кылган жакшылыктарыбызды айтканга туура келип турат. Анткени кайрымдуулуктан дагы саясат издеп, эптеп эле ушу Мадумаровду тепкилеп, бүтүн Кыргызстанды жаман көрсөтүп, калуу аракети жүрүп атат. Эмне себептен билесиздерби? Анткени азыркы бийлик 2 жылда Кыргызстанда өзгөртүү жасай албасам, башымды балтага коюп берем деп убада берген. Кыргызстандын кен байлыктары кыргызга иштесин деп убада берген. Өзү келип туруп жер үйдү орустарга өткөрүп берип койбодубу? Жаман көрүп аткан орустарга лентасын кесип туруп. Өзү Садыр Жапаров кезинде айткан, кыргыз элинин экономикасына пайда келип атат, налогун төлөп атат деп, ушинтип эле кыргыздын кен байлыктарын чет мамлекетке таратып салып атат деп. Кыргыз элинин бир дагы үлүшү жок жер үйгө. Бул деген кумтөрдөн кийинки эле керек болсо 10 миллиард долларга жакын эң чоң кен байлык. Мына ошол кен байлыкты орустарга Бажаев деген бир олигархка өткөрүп берип койду болгондо дагы. Ошону Садыр Жапаров кылбай ким кылды? Мадумаров кылган жок да. Эми жетим тоону кытайларга өткөрүп беребиз деп атат. Жетим тоо деп какшап чыккан Телекмат Күренов деген жигитти камап койду. Ал жигитти чыгарган жок. Мына Дашков сыяктуу урлар, коррупционерлер үй камагында жатат, ден соолугу жаман деди деп. Чындыкты чырылдатып айткан УКМКдагы 2 жаран өлүп чыкты, өлүгү чыкты. Ага кимдин моралдык жоопкерчилиги бар? Өлүмгө чейин жеткирген УКМКнын жетекчиси бүгүн жумуштан кетпейм деп, кандай бул арсыздык, уятсыздык, намыссыздык? Эми элестеткиле, ушул азыркы бийлик айткан сөздүн бирөөсүн Мадумаров айтканда, алар желек кылып ак үйдүн маңдайына илип алмак. Таза адамды каралоо, актай баракчадагы бир кара точканы көрсөтүп, ошону элдин баарына жаман көрсөтүү оңой. Анткени элдин баары актай баракчаны ар дайым аппак көргүсү келет. Ошонун үстүнө сыя төгүп, каралап, элге жаман көрсөтүү адатка айланып калды бул бийликке. Мындай эплас бийликти көргөн эмесмин, эгер чын-чынына келип айтсам. Себеп дегенде мага окшогон жаш кыргыздын карапайым уул кыздарынын төшөгүнө чейин аңтарып, алардын ар намысына чейин, керек болсо мына Чолпонова Динара эжекенин айтпаган сөзүн айтты деп, адамдар арасында деп, же болбосо кайсы бир атайын бир сайттарга чыгарып, Мадумаровду жамандаткан азыркы бийлик оңобу? Оңбойт. Ошону мен өзүм айтып кетейин деп атам да, мына бүгүнкү эле эң свежий эле маалымат жалган экенин айтып атам, мына ошол 34 News KG'ге чыккан. Мен кыргыз элине эмне деп айтып кетмекчимин. Мына көрүп атасыңар. Бүгүнкү күндө убактылуу, может, азыркы бийликтин тегерегинде жүргөндөр убактылуу тыйын алганына кубанып атышса керек. Убактылуу жакшы жашоону башынан кечирип атканына кубанып атышса керек. Бирок жалпы эл жакшылап ойлонуп көрүңүздөрчү. Эртеңки күнү 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин сиздин балаңыздын өмүрүндө жамандык болбойт деп ким кепилдик бере алат?
Сиздин кызыңыз эки баласы менен мына кечеги эле көрдүм Айжан Нурманбетованын передачасында. Эки баласы менен келин отурат үйүндө, наны жок, тамагы жок отурат. Ушундай семьялар көбөйдү. Ушундай элдин ушундай жакыр катмары аябай өсүп атат. Булардын бардыгын тегиз алып кетпесе, накта ошондо революция болот. Накта ошондо Кыргызстандын бүтүндүгүнө ошондо шек келет. Айтып атпайбы Байсалов, шек келтирбеңиз Кыргызстандын бүтүндүгүнө деп. Кыргызстандын бүтүндүгүнө ушинтип ар ким өзүнө керектүү маалыматты кесип кыркып алып, ушинтип жарыялап, Орусияны жамандап отуруп, эгер орус чындап билгиси келсе, элдин бардыгынын мнениясин билсин, жалпы эме өздөрү анализ жүргүзүп чыгарып алат. Бул жерде мен жалгыз бир өзүмдүн мнением. Мен айттым туура, Союздун кези жакшы экен эле дедим. Орустан жаман күн көргөн, мен лично өзүм Орустан жаман күн көрбөдүм. Мен ошону айтып бердим, туура. Элдердин ою Оруска кандай экендигин гана мен айтып бердим. Аны мен Кыргызстанды мынантип өзүңөргө колтуңарга кысып алгыла деген жерде мен айткан эмесмин. Аны эми айтып атпаймынбы? Орус өзүнүн саясатын, Кыргыз өзүнүн саясатын жасап атышат бийликтегилер. Мен эмне деп кетемин жөнөкөй элге? Мына бүгүнкү жалган маалыматты көрдүңүздөр. Адаханды, Оразайымды, Назираны жамандап мен чыгып атат экенмин да. Мен наоборот бардыгыңыздарга айтып кетемин. Мына өзүм живой өз үнүм менен айтып кетейин. Келиңиздер, Бүтүн Кыргызстан партиясына кошулуңуздар, Бүтүн Кыргызстан партиясынын программасын окуп чыгыңыздар. Аны биз колдосок, эртеңки күнү сиздин үйүңүздө да тынчтык болот. Менин үйүмдө да тынчтык болот. Сиздин балаңыздын билими, медициналык кароосу эң бийик уровеньде болот. Меники да ошондой болот. Ден соолукту ойлосок, келечекти ойлосок, балдарыбыз аман, эсен, узак өмүр, ден соолукта жакшы жашоону башынан кечирсин десек, давайте келиңиздер. Бардыгыбыз жапырт Бүтүн Кыргызстан партиясына катталабызбы, жанына келебизби, колдоп алайлы. Биз акыйкатты, адилеттүүлүктү орнотуп бере турган партияны, ошол идеясы бар адамды колдойлу. Мен Мадумаровдон өз эле мени бар Динара айым мандатыңыз, ой, мандат дейм да, кечирип коесуңар. Парт билетиңизди алып чыгып кетиңиз, менин партияма сиздин залакаңыз тийип атат десе, деп чыгарып койгон чакта дагы мен Бүтүн Кыргызстан партиясын колдой берүүчү аялмын. Себеби программасы жагат. Кош жарандуулук программа ниети дагы ошол именно Бүтүн Кыргызстан партиясында бар. Ошол үчүн мен колдойм, себеби мен Россияда жүрөм. Кош жарандуулукту только Россия менен гана заключать этебиз деген сөзүн укканмын агайдан. Ошондуктан мен эми көп өмүрүм Россияда өтүп аткандыктан мен ушул ниетин дагы колдоймун. Эми азыр баягы сиздин сөзүңүзгө аралжы ушул сөзүңүзгө кыстарма айтып койсом, эмне себептен Орусия менен кош жарандуулук алышы керек деген Мадумаровдун сөзү бар. Анткени кече жакында эле ошол Орусиянын аскер күчтөрү менен биздин кыргыз мекендештер барып ошол жерде жанагы военный спецоперациясында катышып, аскер болуп жүргөндөр менен барып маектешип келдик да. Урматтуу саналаштар, мекендештер, билесиздерби эмне себептен биздин кыргыз жигиттери ошол жакта согушуп жүрөт? Анткени алар Орусиянын 1,5 миллиондон ашык биздин мекендештер Орусиянын жарандыгын алып алган. Билесиздерби эмне себептен? Орустар сыяктуу көбүрөөк айлык алайлы. Ушул жерден биз деген саламаттыгыбызды ушул жерден текшертели. Эртең пенсияга чыксак, ошо 20-30 миңден жогору пенсия алалы. Кандайдыр бир өзүбүздүн келечегибиз үчүн бир пайдалуу болсун деп аргасыздан ошол жарандыкты алган ошол мекендештер. Анда ошо 1,5 миллиондон ашык биздин кыргыз журтташтарыбызды чыккынчыга чыгарып коюшубуз керекпи? Алардын келечегин талкалап, завод фабрикаларды жок кылган ушул кыргыздарды ошол бөтөн мамлекетке тентиткен мурдакы президенттер чыккынчыбы же өздөрүнүн нанын таап жеп аткан биздин мекендештер чыккынчыбы? Мына ошол мекендештерди Кыргызстанга артка кайтаруу максатында кош жарандуулукту алыш керек деп Мадумаров айтып атат. Мына ошентип бүтүн мамлекетте барып, ушинтип согушка катышып, ошолор көз жумуп келбесин деп кош жарандуулукту алып атат. Бул жерде тереңинен ойлонуп көрсөк, чоң саясат жатат. Бул жерде логикасы иштеген адамдар ойлонуп көрсө, биз бөлүнүп жүрүп, чачырап жүрүп түгөнгөн элбиз. Кыргызстандын байлыгы кумтөр эмес, жерүү эмес, жердин астындагы көмүр эмес, бул кыргыздын эли деп атат. Бирок биз улуттук катастрофага айланган азыркы 3-муун мигрант болуп кетип атат.
ошолорду биздин эң жакшы жетишкендигибиз кечээ Эдил Байсалов. Мигранттарды экспорттоп сыртка жөнөтүү дейт. Ушул эмеспи чыккынчылык? Аларга жумуш ордунду түзүп берүү деп эле ошо Чолпонованын сөзүн мамлекеттик маселеге айланып жатат. Мен жогоруда тема койдум. Ташиев менен Садыр Жапаровдун бийлиги элди кантип жазгарат деп. Казиного окшогон арам закондорду өткөрүп алыш үчүн биздин мамлекеттин элдин ушинтип келечегин талкалаш үчүн аларды эшелондоп чет мамлекетке экспорттоп ошолорду мигранттарды көбөйтүп жөнөтүш үчүн ошол маселеден аласытыш үчүн ушу жөнөкөй карапайым Чолпонова эжекелердин сөзүн бурмалап, Мадумаровго көңүлүңүздөрдү бурдуруп, Мадумаровду жамандап алар сиздерди жазгарат да. Ушуну эске ала кетсек, мына Чолпонова эжекебиздин дагы жакшы сөзү бар. Айтсаңыз, биздин мамлекет керемет өнүккөн, ошол эле мына өзүңүздөр билесиздер, Түштүк Корея Кыргызстандан аянты боюнча кичинекей эле мамлекет. Бирок эмне деген кыйынчылыктарды басып өтүп, 50 жылдын ичинде кандай өнүккөн мамлекетке айланып кетти. Биз эмне ошондой жол менен түшүп, орусуна дагы, ошол эле американецке дагы, ошол эле Европага дагы көз карандысыз, керек болсо Кытайга дагы көз карандысыз тең ата сүйлөшө ала турган өнүккөн мамлекет болушубуз үчүн бизге сабаттуу, тажрыйбалуу бийлик керек да. Анан кийин биз ал кишини биз саясатчылардын арасынан эртең мен саясаттан көңүлүм калды, мен кеттим дебей, 30 жыл бою туура эмес иш жасаган адамдар менен күрөшүп келаткан Мадумаровго карата канчалаган арам акчалар, канчалаган арам адамдардын баягы эле Кыргызстанды мете куртко окшоп, кенеге окшоп жабышып алып соруп аткан адамдардын каршылыгы болуп атат дейм. Муну түшүнгөн адам жакшы эле түшүнүп турат. Ошондуктан айтарым, мекендештер, бийлик Мадумаровду жамандап сиздерди жазгаруусуна жол бербеңиздер. Талап кылыңыздар. Арам казинонун кереги жок. Эшелондоп кыргыздарды кул катарында экспорттоп жөнөткөндүн кереги жок. Жумуш орду менен камсыз кылгай, эмне үчүн бийликте отурасыңар анда деп талапты кое ала турган бийликтин ээси эл аракет кылыш керек. Кечегеде жогорку кеңешке мен барганда эл үчүн кызмат кылыш үчүн бардым, мекендештер. Билесиздер, азыр депутаттардын айлыгы 25 000 сом. 25 000 сомду алып алайын деп барганым жок. Мен өзүмдүн жаштыгымды, аялдык бактымды арнап коюп, эл үчүн иштейин, кул болуп иштейин деп барганмын. Бирок тилекке каршы ар кандай кароолоолор менен мандатымды алып коюшту. Ошентсе да мен азыр да жөн калбай мамлекетке өзүмдүн үнүм менен, маалыматым менен, өзүмдүн ой пикирим, көз карашым менен жардам бергенге аракет кылып жатам. Эгерде Адахан Кимсанбаевич бийликке барып калчу болсо, качандыр бир кезде президент болуп калчу болсо, мен эч качан андан кызмат сурабайм, эч качан анын бийлигинин жанына барып алып, өзүмдүн ал күчүмө ылайыктуу эмес жумушка барып иш кылбаймын. Менден күчтүү, менден сабаттуу, менден мыкты Кыргыздын азаматтары, кыздары бар. Ошолор менен биргеликте Кыргызстанды көтөрүшүн каалайм. Ошондуктан келиңиздер биргеликте күрөшөлү. Келиңиздер өзүбүздүн жаркын келечегибиз үчүн аракет кылалы. Ар бир кыргыз түшүнүш керек да, эмне үчүн Мадумаров 30 жылдан бери бийликтен кетпей эле ушу жармашып атат деп ойлошу мүмкүн. Акча үчүн жармашкан жок. Мадумаровдун мына мекенин, жерин сүйгөн сүйүүсү абдан күчтүү экен да. Андан дагы калып, кече күнү баягы орус тилинде Майраш Базлакунованын каналына интервью бергенде айтпадыбы? Несмотря ни на какие недостатки, дейт, я люблю своего народа, деди да. Мындай элин сүйгөн инсан аз болот. Биз жөнөкөй эл ушуну түшүнүшүбүз керек. Бул киши акча, байлык үчүн эмес, бизди сүйгөндүктүн негизинен бизден кеч албай, ошол бийликке барып, биз үчүн жакшы мыйзам жазып, биз үчүн аракет кылып аткандыгын биз түшүнүшүбүз керек да. Туура айтасыз. Ар дайым Адахан Кимсанбаевдин сөздөрү учкул сөздөргө айланып калат. Мекендештер, өз бактысы үчүн күрөшкөн эл гана бактылуу боло алат дейт. Чын эле биз өз бактыбыз үчүн күрөшө алабызбы? Биздин мамлекетке кошкон салымыбыз эмне? Бул кайдыгер эместигибиз. Жалганды айырмалай алгандыгыбызда, калпты айырмалай алгандыгыбызда, ооба, жаштык кылып айрым учурларда мен дагы алданган азыркы бийликтегилерге. Мен дагы ишенгенмин эл үчүн иштейм десе. Бирок ушинтип качанга чейин алданабыз? Кыргызстандын азыркы абалга кептелип калгандыгына бар жогубуз күнөөлүүбүз. Эми бар жогубуз башты көтөрүп, чындык үчүн күрөшө турган учур келди, талап кыла турган учур келди.
өз бактыбыз үчүн өзүбүз күрөшүш үчүн анда туура тандоо жасашыбыз керек, талап кылышыбыз керек. Талап кылбасак, жанагынтип резиденция салам деп, ак үй салам деп, резиденциянын тосмосун жогорулатып, жанагынтип кымбат баалуу кийимдерди кийип, анан кийин оппозицияны жамандоо менен ушинтип азыркы бийликтин убактысы өтүп кетип атат. Аларды туура жолго багыттап туруу бул оппозициянын колунда. Карама каршылык болмоюнча эч качан өсүү болбойт. Ошондуктан алардын туура эмес кылган иштерин айтып туруучу аксакал, журт атасы Мадумаров сыяктуу инсандар керек. Ал бийликке барабы барбайбы, бул элдин тандоосу элдин колунда. Эгерде өзүбүздүн бактыбыз үчүн күрөшкүбүз келсе, анда туура тандоо бул элдин колунда. Ошондуктан айтарым, келиңиздер чындык үчүн күрөшөлү, чындыкты айткандарды караласа ага ишенбей эле коелу. Саясий аналитика жасаганды үйрөнөлү. Динара эжеке, рахмат сиздин сөзүңүзгө. Дагы элге айткыңыз келген сөздөр болсо айтыңыз. Ошону менен түз эфирди жыйынтыктайлы. Ооба. Эл мындай тажап кетпеш үчүн кыска сүйлөгөнгө аракет жасайын. Мен дагы мына ар бир кыргыз жаранына окшош кайдыгер адамдардын бири мен дагы болгонмун. Мен ушул Москвага келе бергенден бери, Москвага келгенге чейин деле шайлоолорго барбайт элем мен. Жаш кезимде мен саясатты түшүнбөй, элдин бактысы каякта экенин мен билбейт элем. Ошентип жүрүп Москвага келгенден кийин өзүмдүн балам чоңоюп, өзүмдүн баламды ушул жерде окутуп жүргөндө көп тоскоолдуктарга туура келди да, мектепте баягы орустун правасындай колдоно албай калып да, менчи кыргыз жараны, кыргыз паспорту менен орустун баласына берилген соц жардам мага берилбей калып. Ошол кезде мен түшүндүм да, эмне үчүн мен бул жардамдарды ала албай жатамын. Көрсө, мен өзүмдүн укугумду коргош үчүн эч кандай аракет жасаган эмес экенмин. Мен азыркы шайлоого келбеген адамдарга мен ушуну айтып кетер элем. Мага окшоп жатпаңыздар. Мен 17-жылы биринчи жолу ойгонуп, биринчи жолу шайлоого барганмын. И то барган жеримде мени киргизбей койду да. Мен ошондо билдим, менин укугум тебеленип калганын билип, ошол күнү мен алдында бакырып, жер тепкилеп, кыйкырып, ушул жерде чыңгырып турганмын. Добушумду бере албай. Ошондо мына мен кечиктим. Мына балдарыбыздын келечеги үчүн биз көп нерседен аркада калдык. Эми жок дегенде неберелердин келечеги үчүн азыртан аракет жасайлык. Ар бириңиздер ойгонуңуздар, кайдыгер болбоңуздар. Жакшы менен жаманды ылгай билели. Туура менен туура эмести анализ жүргүзө билели. Өзүбүздүн келечеги үчүн өзүбүз күрөшпөсөк, бизге эч ким жардам бербейт экенин билип алыңыздар. Туруңуздар, барыңыздар, мага окшоп кайдыгер болуп жүргөндөрдүн бардыгын мен өзүмдүн катарыма кошконго чакырып кетем. Рахмат, кайдыгерликтен арылалы. Биз деген жүгүнүп, башыбызды ийип, тизелеп турчу журт эмеспиз, эл эмеспиз. Биз ар дайым чындык үчүн күрөшкөн вольный народ деп коет, эркин элбиз. Ошондуктан чындык канчалык чыркырабасын, адилеттүүлүктү сүйгөн эл катарында ар дайым адилеттүүлүктү талап кыла берели. Рахмат. Динара эжеке, сизге дагы рахмат. Эми сизди дагы баягы Кыргызстандын сырдуу кызматынан тарта Эдил Байсаловго чейин аябай популярдуу кылып салды. Көңүл бурбаңыз мындай нерселерге. Чындык үчүн күрөшкөн элге ар дайым ушундай тоскоолдуктар, кароолоолор болуп турат. Жездеме салам айтыңыз, бала чакаңыз менен өмүрлүү болуңуз, саламат болуңуз. Рахмат. Кыргыздар биригели, саламатта болгула.